Menki özüm akşamaçı emniçe eketaş үй салып алат болчу. Жооп бермедим сүйлөгөн. Bizde çift pasport, ладно, алда bir кичине bir условия кылып берсеңчи, жашаганы невозможно. Россияда иштеп аткан балдарыбызга көңүлү жок иштегенди. Geçen aytқан bunlar сказкада деп, азыр ГКМ кандай иштерди кылып атат? Сатабында бара жатып кылып атат. Баскыла аркада. Жалал Абад шаарында Эмаком курулуш компаниясына нараачылык билдирип чыгышты. Чогулган жарандар аталган компанияга акча салып, батирлерин ала албай жатканын айтышууда. Бүгүнкү күндө түзүлгөн келишимдер бузулуп, белгиленген мүнөткө үйлөр бүтпөй, курулуштары токтоп турат. Кызым ажырашып атат. Балдар мен багып атамын. Не кылышыбызды деле билбей калдык. Эч кандай бизге жардам болбой атат. Келсек эч ким жок. 2 адам, 3 адам турат, мээде стройка жок. Эч нерседен кабар жок эле отурабыз, ушинтип элечи. Не кылышыбызды деле билбей калдык. Урматтуу президент, урматтуу ГКМбнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич, биздин кайрылуу сөздөн сөз сиздерге. Биз 2021 жылы ушул Эмаком курулуштан Жалал Абадтан үй алганбыз. Бизди ал жерге долшик кылып каттап коюптур. Мага окшоп катталгандардан 500гө чукул бардыгы үйүнө жетпей келебиз 4 жылдан бери. Мен 4 жыл болду акча төлөп баштаганыма, мен 1 миллион 750 миң акча төлөп койдум. Нол жерди көрсөтүп мага котлованды казып, сен үйүң ушул жерден болот деп мага айтышкан. Бүгүн келсем, мен жакында өзүм Москвадан келдим, мигрант болуп жүрөм. Келсем, до сих пор котлован бойдон туруптур. Каяка барабыз? Талаалап Россияда жүрүшөт бардыгы. Ошону неме караштырып неме кылып берсе болот. Канча адам жүрөт бу жерде кыжалат болуп. Бириси давление болуп атат, бириси буту ооруп атат, бирисинин баласы ооруп атат. Ушинтип ажырашып атышат экен. Ушундай болуп атат да бардыгы. Биз да ушу жогорку отурган бийликке кайрылышыбыз, ушу элдин көйгөйүн чечип беришин суранабыз. Ушу жерге келип, көрүп, же болбосо териштирип, ушу элге жардам берип койсо дейбиз. Мына 23 бүтпөй калды, 24 бүтпөй калды. Кышы да урулуп бүт элек. Үстүнөн да 2 кабат бар, ал да бүт элек. Эми ушуну бүтүрүп беришиңиздерди өкмөт башчыларынан суранабыз биз деле ушу. Эмаком курулуш компаниясы 2019-2020 жылдары турак жайдын курулушун Жалал Абад шаарынын Токтогул көчөсүнө салып баштаган. Мында 10 блоктон турган 9 кабаттуу үйлөр түшмөк. Андан бери А блогу толук эмес абалда бүткөрүлүп, ал жайда да жашоочулардын нараачылыгы бар. Ал эми калган ЛЗК блокторунан таптакыр эле кабары жок болуп жатканы айтылды. Көз келип алган элек, бул жерге негизи 3 блок курулуш керек эле. Мына өзү бул жер негизи бул Эмаком компаниясына карабайт экен, аларга тийиштүү эмес жер экен да. Башка эле бирөөнүн жерине жерди казып койгондагын, анан акчаны элден ала берген. Эми мага окшогондон бул жерде 3 блок экен, 3 блоктун ичинде бир 50-60 адам чакты бар да. Биз бул жерге 3 миллион 344 миң сом акча мен төлөгөнмүн. Бир тууган агам болсо 2 миллионго жакын акча төлөгөн. Мына азыркы күндө 2024 жылдын аягы болуп баратат, дагы деле котлован боюнча турат да. Келсек же акчабызды кайтарып бербейт, же үй жок, не кылышты билбей жүрөбүз да. Азыр эми муну башка жака которобуз деп айтып атышат да, бирок ушунда кошумча акча суратпайбы? Ооба, кошумча акча сурап которобуз деп атат, бирок эми которгон убакта деле ал 2020 жылы башталган үйлөр деле мына котлован боюнча турат экен да. Бул уже бүтпөй турган, уже ясно да. Немени көрсөтүп аткан 1 миллион 900'ды төлөп бүткөнбүз. Төлөп бүтсөк, эми буну Лга которобуз сизди деп, Эге которобуз дегенден оняка которобуз. Биз документти бербей атабыз. Себеби акчаны кайтарып берсин. Ал Лдан деле, Эден деле, Ддан деле сатып бүткөн. Ал эми Эмаком курулуш компаниясынын Жалал Абадтагы жетекчиси кызматка келгенине 2 ай болгонун айтып, буга чейин болгон кемчиликтерди жоюу аракетин көрүп жатканын билдирди. Учурда акча жетишсиздигинен курулуш токтогон. Элдердин көпчүлүгү акчасын кайтарып алууну көздөп турганын, бирок ага мүмкүн болбой жатканын белгиледи. Келгенден бери жөн турбастан мына азыр 1 этаж кирпич сурулуп атат. Сварка иштерин 4 этаж бүтүрдүм. Могу жерде бул Ж блокто. В блокто 1 этаж көтөрдүм, бетонун койдум. 1 этаж кирпич ишин жүргүздүм да. Ошондо эле жөн отурбастан мына азыр жетпей калып, башка блоктордон да сатылган экен, мына котлован турат. Ошол жерде проекттерин өзгөртүп, ошо жетпей калган кишилерге жайгаштырганды проектин өзгөртүп кеңейтип атам, чоңойтуп атам. Туура, эми элди туура түшүнүп, бул мага чейин болгон иштер. Анан бул жерде көп баягы туура эмес иштер болуп кеткен, тияк бияка котолуп кеткен акчалар, анан материалга үй алып, здание алып, коммерческий объект алып туруп, материалдар жеткизип бербей койгондор бар.
аларды бүт териштирүү иштерин жүргүзүп, барсам биздин өзүбүздүн келишимибиз бар Эмил менен. Сиз ага кирише албайсыз деп кайтара албай атам. Ар күндө могу жерден бир үйдү кайтардым. Анан бир коммерческий кайтардым, аны сатка койгом. Эмакомдун атына Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө 22 арыз келип түшкөн. Тергөөгө чейинки териштирүү иштеринде аталган компаниянын келишимдерине ылайык иш кыскартылганы маалымдалды. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө маалым болгон Эмаком курулуш компаниясынын турак үйдү куруу боюнча келишим түзүлгөндүгү жана ал келишимде 9 пунктунда эгерде тараптар сүйлөшүү жолу менен чечише албаса, анда бул Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык сот тартибинде чечүүгө тийиш деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан бул факты боюнча жазык процессуалдык кодексинин 34, 37, 154, 153 жана 27 беренелеринин негизинде кылмыштын курамы жок болгонуна байланыштуу кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Бейле кетсек, бир нече күн мурун Эмаком курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Эмилбек Жусупов кармалган. Ал компаниянын башка кызматкерлери менен өз ара сүйлөшүп, батир берүүнү убада кылып, үлүшчүлөргө 61 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтирген деп айыпталууда. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин алкагында шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал Абад.